Жигит менен сүйлөшүү болбойт, ол бир жыл эмес, ал бир күн себепсиз муктаждык сүйлөшкөн болбойт. Аял киши, эркек киши үйлөнөбүз деген болсо, ошонун муктаждык деңгээлинде ата энелер аркылуу таанышып, көрүп жактыруу максатында гана махрамдын билүүлөрү менен махрамдардын жанында болуусу менен сүйлөшүп, анан ошондон кийин үйлөнүш керек тез арада. Анан бирин бирин жактырып алып, сүйлөшөлү көпкө чейин анан үйлөнөбүз деген бул болбойт. Бул деген өтө жаман, бул шайтандын эшигин ачат. Анткени никесиз жат эркек менен жат аял бири бирине жакындабаш керек. Муктажсыз эч бир себеп сүйлөшпөш керек. Анткени шайтан деген жаман, айткандай, аял эркек жалгыз калган болсо, алардын үчүнчүсү шайтан болот дейт. Анан айрыкча жаш кезде жана шахват күчөп турган убакыт болот. Анан шайтан от салып ийген болсо, жаман иштер болуп кетип чыккан. Ошондуктан мындай нерсени токтотуш керек. Эркекке кыз жактыбы, кызга эркек жактыбы, дароо үйлөнүш керек. Же болбосо токтотуш керек байланышты. Аллаху алам.